дебатка барбаганын себебин ушактын очогу болуп калды деп айтты. Ошол эле карасуда дейт. Буга кандай дейсиз дейт. Мен мурунку теледебатка катышкан жокмун. Эмне себеп дегенде теледебат эмес эле ушак дебат болуп кетти. Көрдүңүздөр, акыйнеге айтыш болуп атат. Эми дебатты ушактын очогу ал жака барбайм деген сөзүндө кандай дейсиз деген суроо келди. Биз экөөбүз жанагы күнү түз эфир кылганда ушул ушак эмне дагы дебат эмне талкуулаганбыз да. Туура азыр бүгүнкү күндө теледебатты ушакка айландырып салышты. Болгондо дагы кече 6 январдагы теледебат бул теледебат маселе эмне болгонун мен өзүм түшүнбөй калдым. Себеби андагы алып баруучу баягы калыстык кызмат аткаруучу, референдум кызматын аткаруучу алып баруучулар баягы кабанак иттей болуп эле баягы талапкерлерге алынышып өтө бир агрессивдүүлүктү көрсөтүштү да. Мен аябай таң калдым. Ушакты кылган ошонун баарын кылган ким болуп атат? Ошол баягы мырза жигитибиз, бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы талапкер. Ошол жигит качып ошол дебаттан өзү барбай коюп, анан баягы келген калган талапкерлердин баарынын ага суроосу болуп, ага айтчу сөздөрү болуп, ошол адамга сүйлөш керек болуп атат дагы. Ал жер артынан сүйлөнүп калып, ал өзү барбай койсо, көзү жок болсо, алар сүйлөгөн сөзү арттан сүйлөгөн болуп калат да. Алар ушактаган сыяктуу болуп калып атат. Эгер бул киши коркпой, 6,5 миллион элдин башында турам деген адам эр жүрөк болуш керек да, жигит деген. Кыргыздын жигити болгондон кийин барып ошолорго өзүнүн оюн ачык айтып, жасачу иштерин, программаларын, буга чейин жасагандарын айтып, алардын түшүнбөгөн ошо артынан сүйлөтпөй аларды, бетине суроолорун берсе, аларга тик жооп берсе, ал жер эрлердин таймашы болчу да, эр жигиттердин ачыкча таймашы. Дебат деген ушундай жер да, бир сынак да, президенттикке өткөрүүчү, эл элегинен өтүүчү сынак да. Себеби ар бир жерде сынак болот, сөзсүз. Окуу жайга киргенде, окуу жайды бүтүп атып, диплом алып атып, же болбосо ар бир жылдын ортосунда, жылдын аягында ошол жылда жетишкен деңгээлибизди көрсөтүү үчүн биз сынактарды тапшырып турабыз. Жумушка киргенде эле сынактарды тапшырабыз. Ошол сынактардан өтсөк, анан кайсыдыр бир жумуш бизге ишенип берилет. Президенттик ушул дебат аркылуу берилет да. Анткени ошол жерде жана бүгүнкү күндө 18 талапкер болсо, 18дин баары келип алып, ошол жерде ким экенин өзү көрсөтөт элгечи. Анан эл үйдө баягы какшап стадиондордо турбай суукта, үйдө жылуу чайын ичип олтуруп, мунусу мындай экен, мунусу аябай табыш керек экен, мунусу жакшына сүйлөй алат экен, мунусу жөн эле баягы бирөө жазып бергенде окуйт экен деп бири-бирине салыштыруу аркылуу тандап алуучу сынак. Андан качып, аны жаман жака бургандын ордуна тескерисинче ошол жерге барып өзүн көрсөткөн оң болот эле. Мен ойлойм, бул аябай өзүнө чоң зыян кылды, Садыр Нуркожоевич. Эл деле азыр бүгүнкү күндө эч эле бир акмак жок да. Баарыбыз эле кыргыз эли 21-кылымда жашап аткандан кийин баардыгыбыздын аң сезимибиз бар. Өзүнүн эле бир уч, бир топ колдоочулары гана аны туура көрүп, ошол жака жетелеп аткан болбосо, негизги элдин бөлүгү, негизги масса бул нерсени түшүнүп эле турат. Өзү качып туруп анан кантип баягы актанычты билбей, ал жакты боктоп жамандаганын кереги жок. Ушинтип жаман сөз айткандан көрө, туура мен ушундай кемчилигим бар, бирок менин жүрөгүм таза, мен кыргыз эли жеридем, урматтуу элимде, ошол жерге барып, мен силер менен айтыша албайм. Бирок эгер эл мени тандаса, мен колуман келишинче иштеп берем деген сыяктуу сөздөрүн айтса, менин оюмча туура болот эле. Анан бул мындайда ойлор келип кетет. Эркек киши жасап аткан иштерге окшобойт да. Жигит, мырза жигит мындай иштерди жасабайт. Акылмандарынан аял кишилер көппү деп өзүмчө ойлоп калам да, себеби бул кыздарга ылайыктуу бүгүнкү күндө кадамдарды таштап атат да.